Азыр бир сыйра сизге тиешелүү объектини карап чыгалык. Өрт коопсуздугунда кандай иштер алып барылып атат? Бүгүнкү күндөгү абалы кандай? Ошону бир сыйра чогуу чаран карап чыгалык. Эмгек министрлигине караштуу мекемелерде өрт кырсыктарынын алдын алуу боюнча текшерүү жүргүзүлдү. Иш-чара майыптуугар балдарды реабилитациялоо боюнча келечек борборунда өттү. Анда өзгөчө кырдаал катталган учурда кошумча эвакуациялык эшиктер, белги берүүчү үн системалары жана өрт өчүрүүчү жабдуулардын даярдыгы текшерилди. Бүгүнкү күндөгү акыбалы жакшы деп айтсак болот. Анча мынча кемчиликтер бар. Эвакуационный выходтар кичине жана ар кандай каражаттар коюлуп турбайбы? Ошолор болбош керек. Өрт өчүрүүгө арналган атайын пожарный щит деп коебуз. Алар ошол кичине баягы толук эмес экен. Келечек майыптуугар балдарды реабилитациялоо борбору 2022 жылдын аягында ачылган. Айына 105 балага чейин каралат. 3 жыл аралыгында өзгөчө кырдаал катталып, жабыркагандар болгон эмес. Жылына 2 жолу инструктаж өткөрүлөт. Жыл сайын 2 жолу биздеки инструктаж өтөт. Ошонун бири жолусун сөзсүз түрдө же өрт коопсуздук боюнча службадан адисти чакырабыз, же болбосо МЧС боюнча специалисттерди чакырабыз. Мекемелерди текшерүүдө өрт коопсуздугунун эрежелери сакталбаган учурларда эскертүүлөр берилет. Белгиленген талаптар 3 күнөн 30 күнгө чейинки мөөнөттө аткарылбаса, Укук бузуулар кодексинин 143 беренесине ылайык 23 000 сом айып пул салынат. Муну 6 ай сайын биз размотка кылып текшеришибиз керек. Бул жерден суу поступать этиш керек. Бизде подвалда насосная бар. Насосная подключен бул пожарныйга. Белгилей кетсек, өрттү көзөмөлдөө кызматы тарабынан өлкө боюнча 2025 жыл жалпы 12.700 ашык объект текшерилип, 54 000дей бузуу аныкталды. Эскертүүнү аткарбагандарга 15 880 000 сом айып пул салынган. Катталган өрттүн жалпы саны 3700 болгон. Бермете Шункулова, Чыңгыз Садыков, ЛТР, Бишкек.